Дүйнөдө жөнөкөй адамдар дагы өткөн. Падышалар дагы өткөн. Падышалар, кафырлар дагы өткөн. Мусулмандар дагы өткөн. Риваяттарда келет, бүткүл дүйнөнү кармаган, башкарган 4 падыша өткөн дейт. Мусулмандардан Сулайман пайгамбар дагы, падыша да болчу. Экинчиси Зулкарнайн, Ал-Искандар Зулкарнайн. Бул дагы бүткүл дүйнөнү кармаган падыша. Бирок пайгамбарбы, пайгамбар эмеспи, талаш бар. Бирок аулия экенде талашсыз. Салих, муттақи, адилеттүү падыша экенде талашсыз. Ал эми кафырлардан болсо Намруд деген кафыр падыша өткөн. Ибрахим пайгамбар ага даават кылган келген. Экинчиси Бахтанасар деген. Бул Алла субханаху ва тааля адилеттүү экен. Кээде падышачылыкты мусулмандардын колуна да берген. Кээде мусулман эместердин да колуна берген. Тилкел айям нудавилуха байнан нас. Бул ушундай күндөр кезек менен бере беребиз. Бийликти дагы, башканы дагы кезек менен бере берет Алла Таала. Бирок өзү чечет ал. Бул дүйнө туугандар амал, касып дүйнөсү. Жаза дүйнөсү эмес, акысы бериле турган дүйнө эмес. Ошон үчүн Курандын башында эле айтып койду. Яумиддин, малики яумиддин, жазанын акысын, амалдын акысы, амалдын жазасын бере турган күндүн падышасы Алла Таала. Куллу нафсин даиқатул маут ва иннама туваффауна уджуракум яуман қияма фаман зухсиха анин нар ва удхилал джанна фақад фаз ва мал хаяту дуния илля матаул гурур. Ар бир жан сөзсүз өлүмдөн даамын татат. Ал мейли падыша болсун, кул болсун, пайгамбар болсун, жөнөкөй адам болсун, мусулман болсун, мусулман эмес болсун, айырмасы жок. Бирок экинчи мааниси бар ал. Биз кыла турган иш, биз түшүнө турган, ишене турган. Ва иннама туваффауна уджуракум яуман қияма. Силерге бериле турган ажырыңарды толук берилет силерге. Сообу толук берилет, кемчилдиксиз. Силердин сообуңар толук берилет силерге. Качан? Кыямат күнү. Ошондуктан бул дүйнөдө кээ бир залымдар зулумдук кыла берет. Ага эч кандай жамандык тийбейт, жамандык жетпейт ага. Мунун мааниси зулумдук кыла берсин деген эмес. Анын бардыгы жазылып атат, толугу менен ахиретте алат аны. Залым зулумдуктан токтотсун. Күнөөкөр күнөөсүнөн токтосун. Кээ бир күнөөкөр адам жалган айтып, уурдап, кагыштырып, эл бузарлар, зына кылып, кумар ойноп, бирөөнү кордоп, ал ойлойт. Ага эмне бир кээде бул дүйнөдө бир кайгы жетпесе, кыйынчылык жетпесе, себептен бул дүйнө андай амалдын жазасы бериле турган дүйнө эмес да. Амалдын жазасы бериле турган дүйнө тиякта. Кээде келет бул дүйнөдө, Алла Тааланын бунда да маслихат данышмандыгы бар. Ошон үчүн кээ бирде көрөбүз, жакшы иш кылгандардын кичине абалы сыноодо болот. Жакшы жүргөн адамдардын сыноодо болот. Сыноого кабылгандарды Алла Таала эң улуу сыноо кабылган пайгамбарлар. Андан кийин пайгамбарларга жакындар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям кандай улуу зат? Бирок 2 күн катар курсагы тойгон жок. Жетим чоңойду. Жана башка.